Ojaratkan Allah şuurandı balama. Ola Sadrbek'in arvahına bağışlarını jatkan jeri jaylı topraqtar olsun cennete beşten ardından sıymanı salamat olsun. Kur'an'ın soğuk desin tapmak soğuk sen arvahı razı olsun. Садырбек Алымбековдун үйүндө чоң жоготуу болду. Түндүк Кипрдин Гирне шаарындагы казинолордун биринде 1,5 жылдан бери иштеп келген баласы Сагынбек 24 май күнү көп кабаттуу үйдөн кулап, оор акыбалда ооруканага түшкөн. Ал алган жаракатынан улам 27 май күнү жандандыруу бөлүмүндө эсине келе албай каза болгон. 10 күнүн бери ачылбай эле ушинтип эле кетип калды. 27 жашта үйлөнгөндө жок, эчтеке жок. Баары эле классташ балдар келип атат, достору келип бияктан эмне болуп атат деп сурашып, тияктан да баары сурашып эле кандай Садыр мындай болчу деп, мына жерде балдар баары соседтер да билет, что күлүп эле жүрчү, баары менен жакшы болчу. Терде түрк аялдары, ошо диллердин чоңдору келип алып, мен баламдай көрчүм, мен инимдей көрчүм, ушундай болчу, эчтекеде позитивный эле күлүп эле ойноп эле жүргөн бала болчу, эч ким ишенбейм деп баары ыйлашып ошентип жүрүп атат. Анан өзүн өзү эле ушинтип 8 жолу сайып, крышадан кантип эле секирип кетсин. Эки уулум, бир кызым бар эле, ушу уулума ушинтип мен ажырап калдым. Мен ушу баламды ушундай өлүм менен өлөт деп эч убакта ойлогон жок элем. Бул башкача адам болчу. Түндүк Кипр Республикасынын полициясы кыргыз жигити суицидке барган деп билдиришүүдө. Ал эми маркумдун ата-энеси уулу өзүн өзүн өлтүрүүсү мүмкүн эместигин айтышат. Дарыгерлер да маркум Садырбектин денесинде бычактын издери бар экенин билдиришкен. Апасы Рита Баатырбекова уулунун денесиндеги бычактын издерин даана көргөнүн айтып, уулу киши колдуу болуп өлгөн деген ойдо. Баламдын состояниясын көрдүм. Бул жерде кулаган эмес, 8 жерден бычак сайылган. Могу жерден күрөө тамырдан могуга чейин муздалган балам. Именно ошол жашы органдарына сайылыптыр, бөйрөгүнө сайылыптыр. Өпкөгө сайышкан экен, өпкөгө кичине жетпей калган экен. Биз эмне үчүн мындай жетпей калды, мындай эмне үчүн ушундай сайылды десек, заключениясын кече которсок, предмет менен сайылган экен. Бул бычак эмес, бул темир. Врачтарды это не суицид, полицияга жазып берди, тияктан это түрк врачтар айтты, это не суицид, это эме кол менен эле тигиндей болгон 8 жолу сайылып анан канжалап анан 3-этаждан крышадан террасадан секирип кеткендей, ал бул суицид эмес да деп алар да айтышты. Эки кыз вообще жологон жок да, бир украинкалык, бир эки кыз дейт. Украинка кыздар экен. Башында ушу балам иштеген казинодо 6 ай, 7 ай чогуу иштешкен экен да, башка жумушка бөлүнүп кеткен кыздар экен. Ушулар аябай баламды суицидке жапканга аракет кылып атышат, до сих пор кылып атышат. Тиги кыздар бирдекени билет да, ошолор билет, просто айтпай жатат да. Баласын жоготуп, канжытып турган Алымбек Баатырбеков Тышкы иштер министрлиги баласынын өлүмү боюнча эч кандай чара көрбөй жатканына нааразы. Эмне үчүн биздин чоңдор бир жолу ушу кыргыздын баласын бир сурап койгонго эмелерге убактылары келбей атат. Бул баламдын мен укугун тебелетким келбейт. Баламды жөн жерден бөөдө өлүм кылгым келбейт. Мен акыйкаттыкты сурап атам. Мен булардан материалдык жардам сураган жокмун. Мен булардан юридический гана жардам сурап атам. Ошо запрос кылышса, ушу бала жөнүндө суралып атат, ушу бала жөнүндө билинип атат, ушу кызыгып атат деп кичине тиякта кичине жапканга аракет кылбай акыйкаттыкты ачып беришсе жакшы болот эле. Ушу баламды кылган адамдар кармалса кичине бизге да жеңилирээк болот эле. Ушу кыргыздын баласынын укугу тебеленип, ошол жерден баламды мыкаачылык менен өлтүргөндө ушул кыргыз жерден МИДтен адамдын правосын защитать эткен адамдардан бир адам запрос кылган жок. Бул кандай деп түшүнсөк болот? Маркум Садырбек Алымбеков үй бүлөдө 3 бир туугандын ортончусу болгон. Анын сөөгү 30 майда жерге берилди.